Жумадил мырза, бүгүн мына сиздин кичи мекениңизде, сиз жашаган үйдө турабыз. Бул келишибиз дагы жөн жеринен эмес. Бүгүн биз ушул абанын сапатын канткенде биз жакшыртабыз деген темада сүйлөшөлү деп турабыз. Ал дагы жөн жеринен эмес. Мен жакында сиздин Instagram баракчаңыздан жылуулук насосун орноштургандыгыңызды көрдүм. Анан аябай кызыгып калдым да. Ушул айылда жашап, мындай башкаларга үлгү болгусу келип аткан турбайбы депчи. Кантип ушул ойго келдиңиз? Эмне түрткү болду? Бул жылуулук насос деген бул давно эле ишке ашкан эме болчу. Бул эми Экорезорт Карабулак деген билесизби, могу тоонун ар жагында. Ооба, сиз курган. Мен курган эс алуу жай бар, уже 13-14 жыл болду. Ошол жерге койгом мен. Биринчи дегенде чүй дегенде ошону койгом. Бул жашыл экономика деген нерсе да бул Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөр. Туура. Жашыл экономика деген. Жаратылыш ресурстарынын эсебинен кантип биз ошондон жылуулукту ала алабыз деген мүмкүнчүлүктөр. Сууну анан үйдү жылытмай, анан жанагы жуунмай, ысык суу. Ошону мен ошол жерде ишке ашыргам. Мына бүгүн Канча жыл болуп калды? 13 жыл болду. Мына сааттай эле иштеп атат. 750 квадрат жерди күндүн эсебинен. А күн батканда тепловой насос, жанагы жылуулук насос иштейт. Күнү түнү. Эгер 2-3 күн кар жаап калса, күн ачылбай, ошол тепловой насос иштей берет. 13 жыл мурун ал идеяны сиз каяктан Мен деген эми дүйнө кесип жүргөн кишимин да. Мен деген үйдө эле жата бербейм да. Туура. Кудай буйруса Алладан деп жата бербейм да мен. Мен дүйнө кесемин. Эл эмне кылып жашап атат, элдин экономикасы эмне болуп өнүгүп атат деп мен эл кыдырам, жер кыдырам. Ошентип өнүгөт. Анан биз өзүбүз эле кошунаңдын эмне болуп жашап атканын билбей жата берсең, караңгы Кыргыз кантип өнүгөт анан. Туура. Инновация деп коет муну. Ошон үчүн мен аны койгом. А бул эми бүгүн очередь үйүмө келди. Эми бүгүн эми светте ограничение болуп, свет жетпей, кечээ президент жалдырабады, 2,5 жыл чыдап тургулачы. Анан кийин жыргайсыңар деп. Ошон үчүн анан кийин биз айла жогадан берге коюшка туура келди. Айтыңызчы, азыр дагы үйүңүздөн көрөбүз анычы. Ошол 13 жыл мурун курган жылуулук насосу ал кезде канча каражатка курдуңуз эле, анан өзүн актадыбы, кандай болду? Ээсин уже 5-6 жыл актады, айланайын, 10 жылда. Бул бир 3-4 жылда актайт. Себеби бул мисалы свет менен эле жалаң жылытсаң, анан бул могу системаны койсоң 3 эсе арзан болот, эконом болот. Кеткен каражат, түшүнүп атасызбы? Анан бул кыргыздардын свети деле сууда. Бул өңгү, суу. Бул өзү жана зеленый экономика. Жаратылыш ресурстары ар бир кыргызга тиешеси бар. Анан кыргыз азыр могу тепло насос дегенди түшүнө элек. Ойгонбойт кыргыз көпкө чейин. Мына мен 13 жыл болду, эч ким билбейт, эч ким жумуш жок. А сиз башкаларга айткан жоксузбу? Мен айтып эле соцсетке айтып атпайм, мен какшап эле. Же аким барбайт, же мэр барбайт, же эч кимиси барбайт, кызыкпайт. Сен жармаңды кое жасапсың, түшүндүк, көрдүк. Сен муну каяктагы элдин башына айлантып эмнени коюп алгансың сен? Түшүндүр. Эгер пайдасы тийсе, ушундай элге айталы. Ошо өтөлү. Деп анан ыш басып жатпайлыбы? Азыр эми ыш басып жатпайлыбы? Туура. Ошол ышты ушундай жол менен чечиш керек маселени. Ышты чечүүнүн жолун сиз ушу жылуулук насосунан эле көрөсүзбү, же газификация деле жардам береби? Газификация да жакшы, бирок газ деген бирөөнү окутту да. Кадыр колкосу көп да анын. Газ эртең өчүрүп коет. Табат причинаны айнеле. Ошоно колоң детиги билесиңер да. А бу деген өзүңдүн короңдо колуңда турган жаратылыш ресурстарын кантип пайдаланыш керек нерсени айтып атам мен. Туура. Понимаете? Азыр эми мына үйүңүз негизи жалпы канча квадратура? Меники 350 квадрат. 350, Бул 350 квадрат үчүн азыр мына могу үстү жагынан көрүп атабыз. Күн панелдерин койгон экенсиз, Мына моягында турат аны. Ошону көрөлү. Кана? Мына расчет боюнча 3, көрдүң, ар бир 2 квадраттан. Ошону 3 6 квадрат панел койду, солнечный батарея. Эми азыр кар жаап көрүнбөй турат, күн тийсе бир ачылат, анан иштейт. Күндүз бул иштейт. Күн баткандан кийин тиги жанагы жылуулук насос иштейт. Круглый сутка иштейт да. Иң сон. Күнү түнү. Эми анда ошол жылуулук насосуңузду көрөлүк азыр, чогуу барып көрөлү. Жылуулук насосун коеюн деп ким сизди мындай ишендирди? Болбосо 13 жылдан бери бияка деле коюп албайт белеңиз? Эмне койбой жүрдүңүз? Мен эми бу жерде
свет котел бар болчу мен мурун. Бу жерде мурун көмүр, мына могу печканы көрдүңбү мына. Таң суу деген компаниянын көмүр. Көмүр. Көмүр печка бул. Свет өчүп калса жагам деген коюлган. Муну коюлганда уже 20 жылдан ашты. Анан деле көмүр жаккан жокмун мен. Анан свет менен эле жүрдүк. Мен мурун 15 киловатт кетчү мурун могу тиги эме менен жаккандачы электричество жалаң эметкенде. Бүгүн аса эле кетип атат. 3 эсе аз кетет. Ойлогон элем ошо 5 киловатт, 6 киловаттын, 7 киловаттын тегерегинде кетет. Азыр жылуулук насос деген мына могу. Азыр не сатып турат, аны өзү иштейт. Бул мына могуреки турбой могуреки эки вентилятор иштейт. Бул система өзү жылуулук насос деген. Муздак абанын эсебинен ысыйт бул. Жана үйдө эле холодильникте иштегенде алдынан байкасаңар, аябай ысыйт. Компрессор ысыйт. Ошол ысыкты бул пайдаланып анан кийин тияка берип атпайбы? Мына технология. Мына ушул технология, ушунун эсебинен анан үй жылыйт. Жылуу суу бар жуунганга. Көрсөтүп И отопление. Жүргүлө мына. Бул өзүнчө котельный. Котельный кичинекей эле жер мына. Кичинекей эле жер 3 квадрат эле. Мына 3 квадрат эле жер бер. Мына негизги мына могу күндөн келген. Шланга көрдүңөрбү? Күн тийип турган ушул система иштейт. Бул подача, бул обратка. Ичинде жанагы тоңбогон эме деп коет, автол деп коет ушундай. Жана автол. Ошол анан айланып анан кийин могунун ичинде эме бар. Эме бар жанагы пружина ысытат ичиндеги сууну. Анан отопление ысытат, ысык сууну ысытат. А бул болсо жанагы тепло насостон келген. Мына баардык жуунган суу ушунун ичинде өзүнчө емкост, а үйдү жылыта турган суу өзүнчө. Бирине бири кошулбайт. Ошентип анан бул система автоматический режим. Мына могуну карагыла, автомат мына. Могуну карап тур, тарт могуну. Мына көрдүңбү мына? Азыр 50 градус. 50 градус үй жылуу 50 градуста. И жуунган душтун суусу 50 градуска койгонбуз. Муну мен 50 градус үйүңүздүн ичи үчүн ысык эмеспи? Жок, ушундай коюп койдук да задаёш. Задавать эттик. Могу суунун ысыгы, мояктагы суунун ысыгы. Могу насостон чыккан суунун ысыгы ушундай режимде, ушундай ушуну показатель. А үй меники такай 22-23 градус болуп турат. Эми муну мен онлайн режиминде Америкада жүрүп башкарам. Ушуну айланганда чайнагыңыздар. Майрам. Могуну мен Америкада жүрүп туруп мына онлайн мага коюп берген. Өздөрү койгон эмелерди өздөрү контролдоп турат. Мен эми эртең Вьетнамга кетем, Вьетнамдан ушуну башкарып турам комнатамды. Wi-Fi менен. Wi-Fi менен, Wi-Fi электронный. Азыр башкарып көрүңүзчү, көрсөтөм. Алло. Айдар. Сен азыр могу отоплениени мына 50де турат. 40ка коюп берчи. 40ка кой азыр. Азыр коем. Азыр кой, давай. Биз тартып атабыз бизде бакта. Азыр. Мына онлайн азыр. Коюп берет поставщик. Мынакей Wi-Fi менен азыр ушул башкарып атат да. Башкарып атат, танаста жүрөт деди. Танаста жүрөт, азыр коет. Биздин көрөрмандар үчүн. Мен башкарып, мен өзүм эмес, менин кызым башкарат. А мен булар мына койду. Мына көргүлө мына. Кыргыздар. 40 градуска коюлду. Достор көргүлө 40ка койду мынакей. Болду, эми ушуга жараша комната. Эми эшиктеги эртең -15 болуп кетсе, -15 болуп кетсе, муну биз 55ке коюп коебуз. Ушундай да. 55 коюп коебуз. Канча температурага чейин өзгөрүш? Бул 60-70ке чейин кое бер. Боло берет. Кайра 50ге коем. Так муну көрсүн элдер муну каяктагы бир өзүн. Кой кайра 50ге. Бул эме кетип атат, прямой эфир. 50ге койдум. Мынакей. Түшүнүңөрбү? Түшүнүңөрбү? Элдер ойлоду мен Майра чөккө жөн эле бирдекени мухлевать этти, биз элдин башына айлантып атат деп. Болду, рахмат. Башкарылат экен да. Анан эме мунун өзгөчөлүгүн айтыңызчы, эмне преимуществосу? Өзгөчөлүгү биз жаратылыш ресурстарын колубузда турган жаратылыш ресурстарын пайдаланып атпайлыбы? Бир, өзүбүздөн независимый, көз карандысыз. Туурабы, жашообузду, өзүбүздүн жөнөкөй жашообузду көз карандысыз абалга кантип алып келебиз? Өзүбүздүн колдо турган нерсени пайдаланалы. Биринчи, экинчи экономикалык жагы. 3 эсе арзан болуп атпайбы? Дагы эмне керек эми? Дагы эмне керек? Башкасы эми бул деген эми комфорт менен айнай. Аны мен эмне айтам? Ушинтип отуруп кыргызчы. Мен дагы маанилүү нерсени айтайын. Дагы 5 жылдан кийин, же 10, хотя бы 10 жылдан кийин бир да кыргыз көмүр жакпаш керек да. Бул комфорт менен шотчон отуруп алып анан кийин Wi-Fi менен Америкада жатып алып, жетет, Вьетнамда жатып алып, Японияда жатып алып, мынтип анан бала бакырасы үйдө калды да, ошонун комнатасын
регулировка кылып турат. Муну ошого жетпейлиби? Жылуулук насосунун дагы бир артыкчылыгын айта кетсеңиз да, элге түшүнүктүү болсун үчүн. Бул мына кышында үйдү жылытып атат, жайында болсо бул кондиционер дагы болуп берип атат да, муздатып. Жана уктуңар, бул кышында круглый год жуунган жана жылуу сууну берет. Анан кышында үйдү жылытат. Эми андан тышкары ушул эле тепло насостун өзүн пайдаланып, жайында күнүн ысыгында үй ысып кетет мисалы. Ушуга эле системага кошуп, жанагы панкойл деп коет экен, жанагы терезенин үстүнө эле ар бир комнатага бирден кичинекейден койсо, ошого анан трубаны кошуп коет да, алып барып туруп. Ошондон муздайт экен, муздатат кайра. Кондиционер сыяктуу да, бирок мен аны кошкон жокмун. Эми айтыңызчы, азыр мисалы сизди көрүп аткандар кызыгышы мүмкүн да. Жумадил ушул аппаратты үйүнө канча каражатка койду болду экен, канча квадратуратка кетти, анан кандай чыгымдар кошумча болду деген сыяктуучу. Эми моунун турушу бир $16.000 жетти. Себеби меники 350 квадрат. Чоң үй, э? Чоң үй деме. Эми элдики 150 квадрат деме. Мындан экесе. Ушуну $7-8.000 тегерегинде бүтө турган окатта. Зато бир 3 жыл 4 жыл оккупация этет. Ай, көмүр жакпайсың да, карылап туралып болуп жүрбөйсүң да. Мен жана мен айтып аткан ошо да. Аба таптаза. Аба таза да, биз деген экосистеманы кантип түзөбүз, экосистеманы. Бул жана шаардык эмен ушул да азыр шаардын тегерегиндеги элдин баары жана жил массивдин баары жагып атпайбы ар бири. Анан эгер ушул өтсө, жана проект айтып атпайсың, ушул өтсө, ошо сонун болот да. Анан кийин азыр жанагы ушуну именно ушул маселени чечиш үчүн могу системаны коюш үчүн азыр өкмөт тараптан банктарга заданияны берип, 2-3 банк чогулуп 8%-тен годовой жылына акча берип атыр, миллионго чейин. Кудай деп алыш керек аны. Бул бекер эме, 8% деген кайдан табасың? Алыш керек деп коюш керек. Зато мындай отуруп алып гана Wi-Fi менен гана регулировка жасайсың. Кыргыз көмүрдөн арылышыбыз керек. Көмүрдү башкача пайдаланышыбыз керек. Көмүрдөн арылбасак биз момунтип бала кран бар эми рак болот момунтип жүрүп отуруп. Могу Бишкек деген эмне? Муну качан чечедим? Бул деген келечектин иши. Бул долгосрочный проект. Бул ден соолуктун проекти, экосистема. Анан эми ушундай райский жерде Кудай Таалам бизге берген ушу атабыз ушунда тоону, мына тоону, коктуну, көңгүнүн баарын атабыз ээлеп келген. Бүгүн биз мондай кылып кышта жашап атабыз. Болбойт да. Уят да. Ошон үчүн биз ушундай жолго барышыбыз керек. Ден соолук биринчи, байлыкта баарынан. Анан дагы бир артыкчылык Кыргызага көнөлүк комфорт деген жашоо бар. Эми билбейм кандай. Жыргал жашоо да, керемет жашоо деген бар да. Анан күндө тиги 2 саат сайын чака менен көтөрүп, каралып туралып, көмүр салып жүрсөң, багы түндө тиги эркектер баягы каралып туралып болуп, качагер болуп жүрөт. Аялы жагат өкү урушат, анан түндө анан жатарда эмне кылат? 2-3 чаканы момдо үйгө 2-3 чаканы гүргүрү салат. Анан бирөө тысыйт, кайнап алып, жарылат. Анан кийин эртең менен уктап калат, кайра үй муздайт. Ошентип отуруп анан ким эле нестабильный тепло болот үйдөчү. Бул стабильный бир температураны кармап турат. Көрдүң го жана Wi-Fi менен. Эми ушул заманбап жашоону жашаганды үйрөнбөйлү кыргыздар. Хотя бы ушул керемет нерсени бирөөлөр ушуну издеп тапкан. Биз ошону пайдаланалы. Пайдаланып таза абаны жашайлы. Эко ресурсту пайдаланалы. Кыргызга берген керемет жашоону жашабайлы. Болду да.